баланс 905-ке чейин түшүп кетти. Так. 10 секунд. Видеолордун башталышына лайктан басабыз, каналга катталабыз и давайте анда эмесе баштайлы. Бүгүн биз жаңы индикатор менен торговля кылып зарабатывать этебиз. Бул жакта бизде вкладка индикаторго киребиз и давайте биз менен кайсыл бир индикаторду тандап пробовать этели да. Так, RSI возможно тамыз койсок болот да. Возможно RSI дагы бүгүн жакшы результат берет. Давайте RSI'ды тамызабыз и дальше биз менен давайте супер трендти тамызабыз да. Вот эки индикатор менен торговля кылып зарабатываебыз да. Так, сразу эле мынакей евро швейцарский франк OTC'ден сразу бир моментти байкап атамын. Бизде бул жерде нисходящий тренд болуп атат азыр и бул жерде графиктин артынан эле сделкабызды 20 долларга 1 минуткө снижениеге ачамын достор. И смотрите, ситуация. Давайте мен силерге түшүндүрүп кетейин. Бул жерде кандай ситуация болуп аткандыгын. Бул жерде бизде сигнал продать болуп атат и график астыга эле түшүп баратат да, мынакей. Астыга эле түшүп баратат. Далее бул жакта бизде мынакей линия бар, сопротивление, кызыл линия. Бул кызыл линиядан бизде график дальше үстүгө көтөрүлгөн жок. Бизде бул жерде небольшой коррекция болду и бул жакта дагы снижение болушун күтөмүн да. И также бул жакта бизде мынакей RSI индикаторыбыз нейтральный уровеньге келди и график снижениеге түшүп баратат да. И ошондуктан бул жакта сделкамды понижениеге ачып атамын достор. 5 секундный таймфреймге которойлу дагы и 3, 2, 1, 0. Есть достор. Биринчи сделкабызды плюсовой болуп баштадык и бул жакшы сигнал достор да. И дальше дагы бир жолу 1 минуткө бул жакта снижениеге ачамын. Анткени бизде тренд айтып аткандай эле нисходящий болуп атат достор. Объясняю. Бул жакта бизде мынакей тренд нисходящий болуп келген. Далее бул жакта разлом болду, тренд да, то есть бир эле направлениеда все время эле жылып бербейт да график. И какой-то момент либо астыңкы уровенибизди пробитие кылып астыга дальше түшүп кетет, же болбосо үстүнкү уровенди пробитие кылып дальше үстүгө кетет да. Но бул жакта бизде график коррекция болду. Мынакей небольшой коррекция, бир аз көтөрүлдү и дальше продолжение болуш керек нисходящего тренда да. Но бул жактагыдай эмес. Бул жакта случайда эмес. Бизде бул жакта наоборот график көтөрүлүп кетти да. Ну, понятное дело, биз бул жактан уже башка валютный парага өтөбүз и башка валютный парадан анализ кылабыз да. Всегда эле линиялар иштей бербейт да. Жана стратегиялар бардыгы всегда иштей бербейт. Ошондуктан какой-то часть процентов да, приблизительно 30-40 болуп калышы мүмкүн. Кээ бирлердики вообще 60%тен көбү минуска жабылат да. Но бул нерсени оңдоп жана бул нерсени вырабатывать этсеңиздер болот да. Ошондуктан бул жакта көбүрөөк күндө каждый день торговля кылыш керек и каждый день обучать этиш керек өзүңөрдү. Дагы бир ситуация, австралиец канадец OTC көрүп тургандай деле уровенибизге келди. Давайте ушул жактан дагы бир уровень коюп коелу. Мынакей уровенибизге келди и бул жактан на разворот бир ачып көрөлү да. 3 сделка, точнее 2 сделка ачабыз. 2 сделка ачып көрөлү. Бул уровеньден да, если бул уровень пробитие болсо, анда биз кийинки уровеньден ачабыз. Мынакей үстүнкү линиябыздан ушул жактан сделкабызды понижениеге ачабыз. Да, биздин графигибиз разворотко. А нет, акыркы секундтар 2, 1 есть достор. Плюс все же биздин уровенибиз иштеди. Все же бул уровеньде биз отрабатывать эттик. Так, дагы бир жолу 1 минуткө снижениеге ачабыз достор. Бир сделка. Уровенибиз разворот берди да. То есть покупка болуп аткан моментте бул жакта продавец бар экен эле, стопту обновлять этти дагы и графигибиз резко понижениеге кетти да. Айткандыкта эле бул жакта бизде мынакей линия бар, жашыл линиябыз. И ушул линиябызга чейин түшүш керек да график. Если түшсө, сигнал понижениеге болуп дагы бир жолу продажга чыгат. И потом уже сделкабызды астыдан ача берсек болот да, приблизительно ушул жактардан. Так, 3 секунд, 2, 1, 0. Жок. Так, небольшой перерыв. Перерывдан кийин дальше торговлябызды улантатабыз. Так, бизде канадец, японская иена OTC. Движение восходящий. 30 секунддук таймфреймде. 10 секунддук таймфреймде бизде мынакей скальпинг болуп атат. Так, 1 минутка бул жакта 2 опцион ачамын. Үстүрөөк уровеньден понижениеге да. Акыркы бир сделкабыз минуска жабылган болчок и бул сделкабыз менен азыр перекрывать этишибиз керекпиз да. 4, 3, 2, 1, 0. Есть. Сделкабызды плюска жаптык. Дальше бул валютный парадан эле, ушул эле валютный парадан 1 минуткө биз уже дагы повышениеге ачабыз достор. То есть уже наоборот үстүгө ачабыз. Астыраак уровеньден. Анткени тренд бизде восходящий болуп атат. Давайте мы все индикаторларды өчүрөлү дагы. И мынакей голый анализ. Бизде тренд восходящий, да, бул жакта бизде кээ бир ситуацияларда моундай падениялар болгон, моундай падениялар да. Бул высоковолатильность болуп атат. Именно ушул диапазондо да. Высоковолатильность и астыраак уровеньден биз үстүгө ача беребиз да. Так, мынакей дагы түштү график и бул жактан
дагы 2 опцион ачам 1 мүнөткө. Повышенияга. Возможно, да, бул уровеньге чейин түшүп кетиши мүмкүн. Могул жакта дагы уровеньдер бар экен. Так, дагы бир уровень коебуз. Дагы еще ниже бар экен да уровень да. И ушул уровеньден дагы ступенька кылып ачабыз, достор. Даярданабыз. Так, и бул жактан 5, 6, 7 опцион ачам. 7 опцион. Көрдүңүздөр, 3 ступенька болуп атат. Биринчи уровеньден аштык. Повышение, но дальше сниженияга айланып кетти. Көрдүңүздөр, ушундай ситуация, именно ушу закон подлость, именно ушу уровеньдерди коюп ачып аткан моментте карагалачы кандай снижение болуп кетип атат. Вообще эчтекени карабай эле снижение түшүп кетип атат. Анда болсо биз мынакей акыркы уровеньден ачабыз. Предыдущий уровеньден. И бул жактан уже 7ден 15, 20 сделка ачат экенбиз да. 20 сделка ачат экенбиз 1 мүнөттөн покупкага да. Так, даярданабыз. Дагы падение болсун. Так, 1 мүнөттүктө мынакей уровенибизге чейин түшсүн. И ушул жактан даярданабыз ачканга. Так, все, ушул жерден ача берели. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ой, баланс $905 чейин түшүп кетти, но биз уже 3-чү уровеньден ачып атабыз да. 3-чү уровеньден перекрытие кылып атабыз. И байкайбыз, достор. Блин, ушундай дагы болобу, карагылачы кандай падение болуп атат. Самый такой чоң падение, то есть паттерн молот болуп кетиптир бул жакта. Подъем, накопление, подъем, и все, кетти астыга. Возможно, даже и моурейки уровеньге чейин түшөт. Эң астыңкы уровеньге чейин. Ну, посмотрим, достор. Баланс 905 чейин түшүп кетти. Так. 10 секунд. Жок, достор, бул сделкаларыбыз тоже минуска жабылды да. Так, ладно, анда давайте башка валютный парага өтөбүз. Валютная пара австралиец, канадец, OTC. Так, мынакей двойная вершина. 1 мүнөткө бул жакта дагы биз сделкабызды снижениега ачабыз. Так, давайте биз $50 10 сделка ачайлы да. 10 сделка $50 снижениега, достор. Бизде бул жерде двойная вершина, мынакей двойная вершина, и бул жакта снижение болуш керек да. Вплоть до биринчи уровеньден көтөрүлүп башталган моментке чейин, астыңкы уровеньге чейин түшүш керек да. Вот, паттерн двойная вершина. Байкайбыз, дагы 35 секунд бар. Бизде график азыр рынок көрүп атканда деле движенияларын күчөлөп баштады, волатильность күчөлөп баштады, ошондуктан байкайбыз. Так, опасный момент. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Жок, достор, бул сделкабыз дагы акыркы 2 сделкабыз эле плюска жабылып калды. Валютная пара евро, рубль, OTC. 1 мүнөткө $50 10 сделка ачамын. 10 сделка менен балансты кайрадан $1093 чейин $1000 чейин көтөрөт экенмин да, кайра. 10 сделка плюска жабылыш керек, анткени мынакей бизде ситуация тренд восходящий. Азыр небольшой коррекция болду го. Ушул коррекциядан мен дагы продолжениега ачып атамын да. То есть мынакей ситуация мурункудай эле кайталанып атат. Мынакей подъем, понижение, коррекция, подъем, коррекция, подъем, коррекция, дагы бир жолу подъем. И бул жакта тоже уже коррекциялар чоң размеринде болуп баратат да. Бара-бара чоңоюп кетет. Так, 15 секунд. Ну, в целом тренд восходящийден ачып атамын да. Байкайлы. Так. 5, 4, 2, 1, 0. Есть. Сделкабызды плюска жаптык. Балансты $1153 көтөрдүк. Так, дагы приблизительно дагы 10 сделка ачышыбыз керек экенбиз да. Дагы 10 сделка ачышыбыз керек экенбиз. Так, байкайбыз, бул жакта если дагы небольшой падение болсо, дагы бир жолу повышение ачсак болот да. Күтөбүз. Так. И все, кетти. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сделка менен биз полный балансты кайтарабыз. Полный балансты кайтарабыз. Тренд аябай күчтүү болуп атат бизде, восходящий тренд болуп. Бизде треугольник болуп атат бул жакта. Мынакей треугольник.
паттерн треугольник. Мынакей бизде график тренд восходящий болуп келди, уровеньге келди сопротивленияга, и бул жакта бизде тренд паттерн треугольника болуп зарисовываться этилип атат. Бизде бул жерде тренд дагы продолжение болуп үстүгө кетиш керек да. Моореки уровенибизди, үстүнкү уровенибизди перебивать этип, обновлять этиш керек да. Так, 4, 2, есть. Плюс. По итогу кайра так $1500 бар эле. Да, вроде бы $1500 менен баштаганбыз, плюс-минус кайра $100 балансты көтөрдүк да, достор. Все, ушу менен токтото берсек болот. Уже 10 сделкадан бир аз көбүрөөк ачып койдук. Канал катталабыз, достор. Сигнал каналдарга жана биздин Telegram каналыбызга катталыңыздар. Ссылка комментариянын башында болот, же болбосо в описаниясында тапсаңыздар болот. И YouTube каналга да катталабыз. Мен сиздер менен Нурсултан. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.